Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын Ысык көл облусу боюнча башкармалыгы балыкчы шаарына видео байкоо орнотуу долбоорун ишке ашырууда ири өлчөмдөгү акча каражатын ыйгарып алуу фактысын аныктады. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат катчысы Анастасия Пискур Next TV'га билдирди. Ысык көл облусунун өнүктүрүү фондунун башкаруу боюнча дирекция менен НС аталышындагы жеке компаниянын ортосунда 2018 жылы балыкчы шаарына видео байкоо орнотуу долбоорун ишке ашыруу үчүн 10 миллион сомго келишим түзүлгөн. Согласно предоставленным данным, стоимость аппаратно-программных комплексов... Бул объект боюнча аппараттык программалык комплекстер 7 миллион сомго жакын суммага сатылып алынган, бирок аткарылган жумуштардын актысында аппараттык комплекстер 2 миллион сомго көтөрүлгөн айырма менен эсептеп чыгарылган. Ошондой эле аткарылган жумуштардын наркы кошумча нарк салыгы менен кошо көрсөтүлөт. Бирок компания кошумча нарк салыгын төлөгөн эмес. Натыйжада мамлекетке 3 миллион сомго жакын суммада зыян келтирилген. Учурда келтирилген зыяндын ордун толтуруу чаралары көрүлүүдө.